Жеңишке 2 күн қалды. Сегизинчи май 1945 жыл. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 8 май 2-нчи дүйнөлүк согуштун 1417 күнү. Бул күнү 3-чү Беларустук фронту Фришнерунг шаарын каршылык көрсөткөн фашисттик душмандардан бошотту. 1-чи Украиналык фронту 2 күндүк согуштун жыйынтыгында Дрезден шаарын жана маанилүү делген жолдорду согуштук Саксония пунктун ээлеп алышты. Борбордук Европанын убакыт ченинде саат 22:43-тө Берлиндин жанындагы Карлсхорст шаарында Германиянын мурдагы аскер инженердик училищесинин имаратында Германиянын күч түзүмдөрүнүн башчыларынын катышуусунда фашисттик Германиянын куралдуу күчтөрүнүн чегиниши жөнүндөгү акыркы актыга кол коюлду. 8 май 2 тараптуу тарыхый жолугушууга генерал фельдмаршал Кейтель Вермахтын атынан Советтер Союзунун маршалы Георгий Жуков, Улуу Британиянын маршалы Артур Теддер, Америка Кошмо Штатынын аба күч түзүмдөрүнүн командачысы генерал Карл Спат, Француз армиясынын башкы командачысы Латр де Тассинье катышты. 8 май күнү саат 23:01-де согуштук апаатты токтотуп, немистик куралдуу күч түзүмдөрү өз ордуларында калууга буйрук берилди. Ушул эле күнү Чехословакияда советтик армия Прага шаарын карай токтоосуз баратышты. 1-чи Украиналык фронту Чехословакияга кирип барышты. 4-чү гвардиянын танкистери Шормер штабында топтолгон акыркы немистик жоокерлерди жок кылышты. Советтик армия мөөнөтсүз келишим тууралуу кабар беришти. Бирок каршы тараптан багынып берүү жөнүндө жооп келген жок. 1-чи Украиналык фронту күчөтүлгөн тартипте от күйгөн ок атууну улантып жатышты. Фашисттерди карай бардык 12 армия толугу менен баратышты. 8 май күнү 4-чү Украиналык фронту толугу менен Аламоот аймагын басып ээлеп алышты. Бул күнү Союздун аскерлери дүйнөлүк искусстводо өзгөчө орду бар гитлерчилердин өзгөчө баалуулуктарын табышты. Алардын арасында атактуу Сикстинский Мадонна дагы бар эле. Латвияда каршылык көрсөтүүлөр токтоп, тынчтык жолу менен багынып берип жатышты. 4 жылга созулган согушта Совет эли 27 миллион адамынан ажырады. Сегизинчи май Москва. СССРдин жогорку советтик президиумунун буйругу менен 9 май көптөн күткөн улуу жеңиш күнү деп жарыяланды. Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. Сегизинчи май 1945 жыл.